Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 24 saat ээрчигенге, окшошконго, артынан жүргөнгө, айтканын аткарганга, эмнени кылып бизге көрсөткөн болсо, ошону дагы биз аткарганга аракет кылышыбыз керек. Улуу инсан, эң акылдуу инсан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллахтын тарабынан тазалык алып келди. Дүнүйө ишенимдер кирдеген эле, жүрөктөр кирдеген эле, мамилелер бардыгы бузулган эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алла Тааланын тарабынан жүрөктүн дагы, тилдин дагы, дененин дагы, кийимдин дагы, мамиленин дагы, кандын дагы бардык жалпы эле жашоонун тазалыгын алып келген. Ислам дини тазалыктын үстүндө курулган, ислам динин негиздеринин бир негизи болуп эсептелинет тазалык. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Yevme la yenfa'u malu ve la banun illa man atallah bi kalbin salim." Ete kıyamet günü barabız. Oşunda bala çakan hiç kanday payda vermeydi sana. Ne vereçe veren hiç kanday payda vermeydi. Mal mülkün hiç kanday sana payda vermeydi. Bir gana payda vere turgan nerse taza jürök degen. Taza jürök. Jürök bulganıp durat. Jürök tazalanıp durat. Jürök kirdep durat. Jürök oңolup durat. Jürök buzulup durat. Hani kalp yatakallab. Jürök degen mınday oğunap durat eken da. Qanday? Bu şamal uçurunda piyazdın qavığı bunday oң жаққа, сол жаққа болып тұрады. Адам жүрегі де ошындай болып тұрады да. Bir қалыпта болбойт жүрек. Жаман ойлар да келип турат, жакшы ойлар да келип турат. Жаман ойларды түртүп, жакшы ойларды алып калып, аракет болуп турса, анда бул бөлөк. Адам өзүнүн жүрөгүн дайыма контролдо кармаш керек. Жүрөгүнө дайыма назар салып, көз салып, көзөмөлдөп туруш керек. Мен жүрөгүмдө Алла Таалага шүгүр азайып кеткен жокпу? Менин жүрөгүмдө жакшылык кылууга умтулуу төмөндөгөн жокпу? Жүрөгүмдө ахиретке болгон кызыгуу, бейишке болгон кызыгуу азайган жокпу? Адам жүрөгүн карап туруш керек. Тазаланып, таза калыптар турбасак, кирдеп кетет. Эмнеден? Ширктен, куфурдан, текебер, көрө албас, жамандык калоо, мунафыктык, толтура нерсе ушан тазаланып турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Анас разияллаху анху айткан хадисинде: "Ул чагым Анас, я бунайя, ин qadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghish li ahadin faf'al." Ул чагым Анас, таң аткандан кечке чейин, кечтен таң атканга чейин 24 saat деген сөз. Ушундай абалда жашоону өткөрүүгө жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалоо жок. Аракет кылышуга деди. Ушундай өткөргөнгө кудуретиң жетсе, мүмкүнчүлүгүң жетсе, фафал фаштахид, мээнет кылышуга деди. Анас разияллаху анху аркылуу бүт үммөткө колуна тийди, баарыбызга тийди. Кыямат күнгө чейин келе турган эркек аялдардын бардыгына тийди. Пайгамбарыбыздын осуяты, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтканы. Не деп? 24 saat сен аракет кыл, колуңдан күчүң сарпта. Деп жүрөгүңдө бир адамга дагы жамандык каалоо, кек сактоо, жаман көрүү болбосун. Мамиле кылбай коюу бөлөк нерсе. Бирок жек көрүү, аны басмырлоо, ага жамандык каалоо, ага жамандык жеткирүү, шарият ушуну тыюу салат. Болбосо инсан, ал-инсан, ан-нас камаадин, маадин камаадин захаб вал-фидда. Алтын менен күмүштүн кениндей. Бардык инсан бирдей боло бербейт. Бирөө катуу, бирөө тез, бирөө жумшак, бирөө боорукер, бирөө ташбоор. Жерде кандай? Кээ бир жер катуу жер, кээ бир жер жумшак жер, кээ бир жер сууду кабыл алат, кээде сууду кабыл албайт, шоор жер, ар кандай. Баарыбыз жерден жаралганбыз да. Ошондон да Алла Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Я бунайя, ул чагым Анас дейт. Ушуга мээнет кыл" дейт мынакей бизге чоң насаат. Далика мин суннати, ушу менин сүннөтүм дейт. Фаман ахабба суннати факат ахаббани,
ким менин сүннөтүмдү жакшы көрсө, ал чындыгында мени жакшы көрүптүр дейт. Пайгамбарыбыздын кайсы сүннөтүн? Жүрөктө бир дагы адамга жамандык каалабоо. Мына ушул сүннөт. Ай амила биха, ушул сүннөткө ким амал кылса, мени ким ушул сүннөтүмдү жакшы көрсө деген, мен пайгамбар сүннөтүн жакшы көрөм. Дөө токто, пайгамбар сүннөтүнө амал кылса дейт. Ошол чындыгында мени жакшы көрүптүр. Ваман ахаббани кана маия фил жанна, ким мени жакшы көрсө, мен менен чогуу бейиште бирге болот деди да. Демек туугандар, кимибиз каалабайбыз пайгамбарыбыз менен бейиште чогуу болгонго? Баарыбыз каалайбыз. Анда пайгамбарыбызды жакшы көрөйлү. Пайгамбарды жакшы көрсөк, пайгамбар сүннөтүн жакшы көрөйлү. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыз тазалыкты алып келди Аллахтын тарабынан. Таза дин алып келди. Пайгамбарыбыз Алла айтып койду, пайгамбарыбыз айтып койду. Ат-тухур шатрул иман. Тазалык имандын жарымы ушул dedi. Тазалык имандын жарымы. Жөнөкөй нерсе эмес бул. Себептегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын карасак, дененин тазалыгы, рухтун тазалыгы, тилдин тазалыгы. Байхакидин риваятында келет, пайгамбарыбыз дуа кылган. Биз да ошо дуаны үйрөнүп дуа кылышыбыз керек. Аллахумма таххир қалби минан нифақ. Я Алла, тазала менин жүрөгүмдү мунафыктыктан, эки жүздүүлүктөн, тазала менин жүрөгүмдү. Алладан сурашыбыз керек экен муну. Не деп? Тазалыкты сурашыбыз керек. Я Алла, тазала менин жүрөгүмдү мунафыктыктан. Ва лисани минал кадиб. Тилимди жалган сүйлөгөндөн тазала. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өмүрү жалган сүйлөгөн эмес. Пайгамбарчылыкка чейин дагы, пайгамбарчылыктан кийин дагы. Мынакей, пайгамбарыбыз алып келген дини тазалыктын үстүндө курулган. Жүрөктүн тазалыгы, тилдин тазалыгы, дененин тазалыгы. Фитрат ашр минал фитра. 10 нерсе фитраттан деп айтты го. Дененин тазалыгы. Адам баласы экен бизде. Адам баласынын денесинен дайыма зыяндуу, ыплас, кир нерселер чыгып турат. Ушуну тазалыкка буйрду. Бала төрөлдүбү? Төрөлдү. Эми 7-чи күнү чачын алып койгула дейт. Бул зыяндуу чач, эненин ичинде турган чач. Ушуну акыйка деп айтат. Акыйканын башталган өкүмдөрү кой союу, чачын алып коюу. Ошондой эле адамдын мынакей колтук, киндиктин алдындагы тырмактарды, мурдундуга суу тартуу, оозду суу тартуу, мисвак, субханалла, уул балдар сүннөткө отургузуу, булардын баардыгы ушу тазалыкка, дененин тазалыгын алып келди. Гусул менен тахарат, канча деген тазалыгында. Соопторду өзүнчө айтты, тазалыгы өзүнчө айтты. Бизге Алла Таала ушундай кереметтүү таза дин берди да. Таза дин берди. Мамиленин тазалыгы кандай? Ортобуздагы акча маселеси таза болсо, кан тазаланат. Мамиленин тазалыгы менен кан тазаланат, болбосо кан тазаланбайт. Кан тазаланбайт. Кийимдин тазалыгына пайгамбарыбыз зааранын чачырандысынан сактангыла деди. Зааранын чачырандысынан. Эмне үчүн? Кабырдын азабы көпчүлүк ушудан сактаганбагандан болот деди. Кабырдын азабынын көпчүлүгү заарадан сактанбагандыктан болот деди. Заара бул нажас.